Кече адвокаттар съездinin экинчи бөлүгүндө адвокаттарды жаңы составын шайлоо болгон. Ошо шайлоого карата булар кандайдыр бир күчтөр пайда болуп, адвокаттарыбыздын өзүбүздүн эле коллегаларыбыздан, ошо советтин мүчөлөрүнүн кээ бир адвокаттарыбыз аркылуу кандайдыр бир топ пайда болуп, ошо адвокатураны биз съездин өткөрбөгөнгө, кайра шайлоону жасабаганга аракеттер жасалгандыгын байкадым. Бирок бүгүнкү күнү биз бул маселе боюнча менин оюмча президент өзү келип адвокатураны көтөрүп, адвокатуранын көйгөйлөрүн угуп, бизге жардам берип аткан учурду кандайдыр булар дискриминация катары көрүп, кайрадан булар ушул президенттин көз карашына каршы чыккандай бир ушундай маселе туюлду мен үчүн. Ушунун баардыгы юридикалык билими бар, эң жогорку деңгээлдеги жарандардын укуктарын коргоп жүргөн адвокаттар ушундай ишке баргандыгы бул өтө мыйзамсыз деп эсептейм. Кандай болбогондо дагы бунун последствия деп коет бизде юриспруденцияда. Последствия деп кайсыл убакта болбосун анын появлениясы пайда болот. Ошону ойлонбостон туруп ушундай иштерди жасап, анча-мынча ошол жерде жүргөн волонтерлорду уруп коюптур, жыгып коюптур дегендерди мен уктум. Эми аны дагы тактап карап көрөбүз. Бул маселе боюнча жөн калбаса керек. Эми ал таяк жеген адам сөзсүз түрдө укук коргоо органдарына кайрылса, анан баары такталып чечилсе, мен кийинки учурларда ушул боюнча комментарий бергим келип жүрөт. Себеби бул недопустим. Адвокаттар барып туруп, адвокаттарга өздөрүнүн адвокатурасынын оңолушун жактабастан кайра диверсия жасаган менен барабар болуп эсептейм. Диверсия деген түшүнүктү билесиздер да. Адвокатураны съездин өткөрбөөгө аларга тоскоолдук берип, келген делегаттар 9 региондон келген делегаттарды киргизбей, ошол жерде препятствиялар болуп, анан укук коргоо органдарын чакырышып, жардам сурашып, ошолор келип анан буларды кандайдыр бир деңгээлде түшүндүргөнбү же кандайдыр мен билбейт экенм. Анан алардын тарап кетишкендиги тууралуу маалымат бар. Съезд өткөрбөөгө бир үзгүлтүккө учуратууга аракет кылышкан турбайбы? Толугу менен башка эмне ал жерде адвокаттардын съездин кандай адвокаттар өздөрү барып алып, эми айрым арасында бар экен да эми ушундай адамдар чыгат экен. Андан көрө алар ушунчалык адвокатураны сүйсө, кесибин сүйсө, адвокатуранын андан ары өсүшүнө президент өзү көмөкчү болуп, жардам берип атса, башпанеттерди берип атат. Биз суранып атабыз, территорияларга дагы сөзсүз түрдө бирден чакан болсо дагы башпанет берип койсоңуз жакшы болот эле деген талаптар биздин тараптан, адвокатура тарабынан айтылган кече төрага тарабынан, советтин төрагасы тарабынан. Анан ошого кандайдыр бир жетекчиге көз карашы туура эмеспи, же болбосо кандайдыр бир өздөрүнүн ошол кеңешке келүү максаттарын көздөгөн аракеттериби, бул түшүнүксүз. Менин оюмча кандай болбогондо дагы адвокат деген статусу бар инсан эч качан мындай жоруктарды жасабаш керек.